Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi taala ve barakatuhu. Bugünkü sizler menen barlasha turgan temabız üy bilen turalуу jalan hadisтерди айтып бермекчибиz. Tutup atkан орозоңуздарды Кудай Тааlam кабыл эткен болсун. Орозодо кандай артыкчылыктар бар болсо, ошолордун баарын Кудай Тааlanын буйругу менен жеткен бололу. Жана үй бүлөбүзгө, бала чакабызга дагы Кудай Таалам ырайымын, берекесин жадырган болсун. Элибизде, журтубузда токчулук жана молчулук болсун. Алла Тааланын ырайымына жетүү үчүн Алла Таала буйруган нерсени аткарууга, тыюу салган нерседен тыйылууга мүмкүн болушунча күч аракетибизди жумшап, жан дүйнөбүздү ошого байлап аракет кыла турган болсо, Кудай Таалам эмне кылат? Бизге жолун ача берет. Бул боюнча Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мындай дейт үй бүлөлөр тууралуу. Ат-дунья матаун. Бул дүйнө бир материал, бир кездеме, бир буюм сыяктуу. Ва хайру матаиха. Ошол дүйнөнүн ичиндеги буюмдун эң жакшысы ал-мар'ату салихату, мыкты аял деген. Демек, жашоонун маңызы жакшы жака ооп кетиши же терс жака оошу ошо мыкты аялдан башталат деген маани. Бул хадисти имам Муслим, имам Насаи, Ибн Мажалар риваят кылган. Сахих хадис. Bekemделген хадис. Анткени Алла Таала Куранда да айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Роббана атина фид-дунья хасана ва фил-ахирати хасанатан ва кина азабан-нар. О жараткан Алла, бул дүйнөнүн жакшылыгын бер, акыреттин жакшылыгын бер деген, жана тозок отунан мени сактай көр дегенди, бизди сактай көр деген аятты дайым эле колдонуп келебиз. Бирок жумхур муфассирин, тафсирчилердин көпчүлүгү жана табийиндердин да көпчүлүгү ошолордун ичинен мисалы Ибн Мусайяб, Мадина шаарынын имамы болгон. Пайгамбарыбыз о дүйнөнү көзө сапар тартып кеткенден кийин сахабалар телеген дал жерде. Ошо сахабалардын баары кеткенден кийин табийиндердин ичинен Ибн Мусайяб деген аалым өткөн. Бул улуу табиин сахабалардын илимдерин жыйнап алган аалым болгон. Мына ушул киши дагы эмне кылган? Ушул аятты эмне деген? Бул дүйнөнүн жакшылыгы эмне десе, ал-мар'ату салихату, мыкты аял деген. Демек, мыкты аял деп кимди айтабыз десе, кайра эле пайгамбар хадиси. Бул темабыз жалаң хадистин негизинде, тегерегинде болгондуктан хадиске байланыштырып түшүнүп кеткенге аракет кылабыз. Жанагы Пайгамбар айтып атпайбы? Мыкты аялда кимди айтабыз десе, күйөөсү аялына караса, аялы кубандырса деп. Бир нерсени аманат кылса, ага эч качан кыянат кылбай сактай билсе, жана балдарына туура таалим тарбия берип, таап келген мал мүлкүн ордун менен саламжалдуулук менен иштете билген болсо, демек ушул аял мыкты аял деп эсептелет. Бул боюнча дагы Ибн Мажа риваят кылган эмне деген? مستفاد المؤمن بعد تقوى الله وجل خيرا له من زوجة صالحة. Адам баласы, дегеле момун адам, таквалыкты аткаргандан кийин, Кудайдан корккондон кийин, Кудай Таалам кайсы нерсени буйруса аткара албай калып, кайсы нерседен тыйган болсо ал нерседен тыйыла албай калып, Алланын ырайымынан кур калып калуудан коркуу таквалык деген. Эми таквалык десек баягындай бүжүрөп жүрүп калуу эмес. Жан дүйнөнү эмне кылуу? Тазартуу. Жан дүйнө Алла Таала ыраазы болгон нерсеге жүрөктүн кубанып калышы, кубануусу, Алла Тааланын каары жааган нерселерден жүрөк эмне болсу, жүрөк кыжалат болуп, жүрөк каалабаса, демек ушул таквалыктын жеткен чеги ушул өзү. Ана ошондой таквалыктан кийин Кудай Тааламга болгон ишенимиңизди бекемдеп, берилтип алгандан кийин келе момундун эң пайда көргөн нерсеси завжатун салихатун, мыкты аял дейт. Мыкты аял
Al mıқты аялда kimdi айтады? In amaraha ata'athu. Qandaydır bir işke buyruq бере turgan bolsa, buyruy turgan bolsa, oşol işke emne kılat? Moyun sunat. Wa in nadara ilayha sarrathu. Eger aga mınday nazar salıp qarap qala turgan bolsa, sarrathu аны quvandırат. Kiygen kiyimin taza, jaraşıqtуу, tıkan giyinet. Жана башка кармаган эткен нерселерин дагы эмне кылат? Баарын таза карайт. Wa in aqsama alayha abarrathu. An menen koşa tünögön bolsa, bayag ayaldık özünün ozipalaарын, mildetlerin tamagaş bolot, geldi getdi, tuğan uruklar gelişi mümkün başka bolsun. Ошолордун бардыгы эмне кылат? Öz ordu menen atkara bilet. Wa in ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi. Qandaydır bir sebepler menen sapar tartıp bir jaka kete turgan bolsa, al jerde emne kılat? Malına dagı, özüne dagı hiç kaçan kıyanat kılbayt. Taktap aytkanda toora emes jollarga barbayt. Mal mülkün güyösünün kabarısız, güyösünün makıldığısız eş jaka getirbeyt. Jana jumşabayt. Bundan ne mani kelip çygat? Ana jumşabayt ekende ana taptakır gebirler boluşu mümkün, katıp kalgandar. Ayaldı algandan keyin anı mümkünçülükке jarasha, şartqa jarasha emne kılış kerek? Jaşına kagıp karaş kerek. Bunu misalı biröler kimdir biröler misalı at minişi mümkün. Atı arık bolsa, jol bolsa koy baksa, koy bolsa ayabay arık bolup kalsa alda bolboyt. Jol bolsa jana uy baksa da uyudagı kawırgalary sanalıp tursa, bul da bolboyt eken da. Har bir nerseni karaganda mayın çıkarıp tatna kagılıp karaganda birinciden soğuk bolot, ekinçiden adamga rahat da bolot. Oşol siyaktуу üylөнгөн erkek ayaldı aldı. Demek oşol ayalga erkeklik mildetini atkarıp mümkünçülükке jarasha üydөгü tamagaş jеп içken nersesi emne kılış kerek? Genen koyup koygon jakşı. Antkeni üydö genen toyup, genen içip jep çoňaya turgan bolsa, ertenki günü bala çaka da bizge gayrele genen içirip jedirip karaganga tura gelet. Antkeni Paýgambar Muhammed aleyhisselam sahih hadis var, ötkenki temada da ötkenbiz. Anfiq yunfaq aleyka. Sahih hadis. Sen özüň karajat jumşagandy bir neselerde alıp berip iştetkin, gayrele oşol saga özüňe gelet dep. Oşonduktan Jafar Sadık degen alımda ötken uşu kişinde jakşı söz var. Kim bay bolup, köp balalı bolup jaşagasy gelse, tas malında möme jemişler köp bolsun. Sebebi degende bala giňpeyil bolup çoňaýat. Möme jemişti türlep jegen bala ertenki gün bir jerge konak barıp basa, bir jaka barıp basa dagı baya çekten çıkıp barıp muну jeşim gerek, tigin jeşim gerek dep tartipti da buzup jöberbeýtken. Jol bolsa munun gelecekte elge, jerge, dinge, mamlaketke hizmat kılsam degen arzu tilekler bolsa gerek özü har bir jaş balanın. Oşol tileklerin ordun mümkünçülüğünüz bolsa dele, şartınız bolup durup dele, tamagaçtan kısıp koyganыңızga baylanıştуу, munu gelecekte niyeti şul bolup kalatken, Kudayım buyursa men çoňaýay bir muzdatgıç emes, 5-6 muzdatgıç. 5-6 toňdurma ba marazinlik dep bolsa, oşo toňdurmadan da bir 5-6 onu alam. 5-6 bukany ja uydu, semiz maly, ja jılkyn etlerini soyup, tolturup bir жылга jete turan kılıp jaşabasam dep uşunday niyetli koyup kalatken. Elge, jerge, jurtga hizmat kılam degen niyetin orduna. Ne üçün siz daima bar turup bile kısıp koygandygyňyzdan. Oşonçudan mümkünçülükle jarasha barby şart genen karap koýarsyňyz gerek. Emi Paýgambar Muhammed aleyhisselam Abu Davud Nasai'den rivayet kılan hadis var. Tazawwaju al-waduda al-waluda. Al-waduda al-waluda. Fa inni mukathirun bikumul anbiya'a yawmal qiyamati. Paýgambar Muhammed aleyhisselam munday deydi. Bul hadisi Abu Davud İmam Nasai rivayet kılgan. Silerdi süydürüp süykümdü olgan. Silerdi süydürüp süykümdü olgan. Al-walu jana köp bala töröpere turgan. Köp bala töröpergenge jarakty bola turgan. Den soluğunan janan bart tarabынан. Oşonda ayalga üylөнгülö. Niçin? Albette men kıyamat günü paýgambarlardyň janynda. Özümden başka paýgambarlardyň janynda. Jalpy paýgambarlardyň janynda. Ümmetimdiň köptügi menen siler menen ne kılam symykdanam degen. Hazreti Umar radıyallahu anhu çeçkindi maselelerdi, çeçkindi adamlarga bat bargan bilesizler.
Umar radıyallahu anhu da ушинтип айткан. Силер көп балалы болгула. Кайсынысы аркылуу ырыскы таап жээриңерди билбейсиңер деп. Кудай таалам берип, мисалы 7 балалуу, же 8 балалуу, же 10 балалуу боло турган болсок, мисалы да эми. Сиздин балки сизди карай турган балаңыз ортоңку балаңыз болуп калышы мүмкүн, же кичүү балаңыз болушу мүмкүн, балким улуу балаңыз болуп калышы мүмкүн. Кээ бир балдарыңыз илим менен кетет, кээ бир балдарыңыз өнөр менен кетет, кээ бир балдарыңыз таланты менен кетет. Ар ким аркасы жагына ар кандай талант болот, ошолор менен кетет дагы. Бир балаңыз чыгышы мүмкүн, багбанчылыкты, же дыйканчылыкты, же мал чарбаны жакшы көрүп, мен ушуну менен иштейм, эң негизги 5 мал намазымды бекем окуйм, адал арамды так кесе билип алсам, Куранды арапча окуп, Куранды жалпылай маанисин түшүнө тургандай деңгээлде арапча үйрөнүп алсам, анан салт сана, үрүп адаттардын баарын так орду менен үйрөнүп алсам, мен айылга эле кетейинчи, айылда таза абада жашагым келет дей турган бир балаңыз чыгышы мүмкүн. Ошону негизи эле ошого үйрөтүш керек. Пайгамбарыбызда хадис бар го. Мага чейинки жөнөтүлгөн пайгамбарлардын бардыгы бир сериядан койчулук кесипте аркалашкан депчи. Анан аны сыңары койчулукту дагы, дыйканчылыкты да, багбанчылыкты бир сыйра баланы жумшап үйрөтүп койбосок, эртеңки күнү жашоо Кыргызстан аны үчүн бир жөнөкөй сыяктуу эле көрүнүп калышы мүмкүн. Же болбосо жанагы сынган кылыч, келкел өкөнү окуса баягы бүтүн кылыч болуп калат эмеспи? Көчмөндөрдүн кагылышы, ошого китептерди окуп алсак, 18-19 кылымда кандай гана каарман аталарыбыз өткөн, кандай душмандар чыккан, өзүнүн эле балдарынан чыккан начарлары, жакшылары чыккан, бычакка саптуусу чыккан, ушулардын бардыгына ой жүгүртүү эмне болуп калат экен? Тоңгуюк болуп калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн ушундай китептерди да кошо окутуп коюп, тарыхый китептерди көп окута турган болсок, сахабалардын ошол эле динибиздеги пайгамбарлардын өмүр баянына салыштырып ой жүгүрткөнгө эмне кылат? Өтө чоң жардам берет, анан жана пайдалуу болуп берет экен. Мына ошондой, эгерде ден соолукка байланыштуу көп бала төрөп бергенге, тарбиялап бергенге мүмкүнчүлүгү болбой калса, ал айла жок. Анан көп бала төрөп бергенге мүмкүнчүлүгү болуп туруп деле, кээде эмне кылат? Бир бала же эки бала болду дейт, андай болбой калат. Анткени кайсы балаңар менен ырзык таап жериңерди билбейсиңер деп Азирети Умар радыйаллаху анху айткан. Жана башында айтпадыкпы? Азирети Умар радыйаллаху анху чечкиндүү адамдарга бат барган деп. Дагы бир мисал. Кыздарыңарды үйгө катып жата бербегиле. Элге аралаштыргыла. Өзүнүн теңин өзү таап алсын деп атпайбы? Муну эмнеге айтып атат? Анткени элге аралашкан адам тажрыйба топтойт экен, элге аралашпаган адам тажрыйба топтой албайт. Ошон үчүн пайгамбарда бир хадис бар. Мен шадда ким бөлүнсө бөлүнүптүр деп. Кандай эле койдун арасынан бир адам өзүнүн койдун арасынан койчу кайтарып турган койлор бар го. Ошо койлордун ичинен бир кой өзүнчө бөлүнүп кеткенде, аны каршыкыр жеп кеткенде эле силер дагы жамааттын ичинен бөлүнүп өзүнчө туруп ала турган болсо, бөлүнүп кете турган болсоңор, силерди да шайтан ошондой азгырып кетет деп. Ошон үчүн жамаатта береке бар дейт. Имам Тирмизи Мишкатул Масабих китебинин шархы Миркатта келет, Молла Аль-Карин китеби. Ушул китепте келет. Жамаат деп эмнени түшүнөбүз десе, иҗтимау руусил улама, аалымдардын баштарынын биригиши деп. Демек, бүтүн дүйнөдөгү аалымдар бир нерсени макул деп кабыл алган болсо, ошону карманышыбыз керек да болот дагы. Бир нерсенин кереги жок десе, андан кайтышыбыз керек болот. Мисалы, бүтүндөй аалымдардын баары эле, мисалы, 4 мазхабты эмне кылат? Кабыл алат. Ханафи мазхаб, Имам Малик, Имам Шафи, Ахмад ибн Хамбал, рахматуллахи алейх. Мына ушулардын баары. Мисалы, Имам Шафи айткан, фиғилим дегенде Абу Ханифа рахматуллахи алейхтин үй бүлөсүн түшүнө бергиле деп. Анткени ушул киши эмне кылган? Негиздеп, тартиптештирип, жанагы шакирттери, Таарат китеби, намаз китеби, орозо, зекет, ажылык, жана башка эмне болот? Бөлүк болуп кете берет. Казылык, сот китептери бар, соода китептери бар ушулар. Ошондуктан ар бир нерсени баалай жана терең түшүнө билгенге аракет кылышыбыз керек экен. Эң негизгиси жамааттан эмне болуп калбашыбыз керек? Бөлүнүп калбашыбыз керек. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам Ибн Аббастын эң мыкты сахабалардын бири Ибн Аббас радыйаллаху анху болгон, билесиздер. Ушул кишинин мындай сөзү бар экен. Сахабалардын сөзүн асар деп коет, из. Мындай эмне дейт? Ла ятимму нусукун насиги хатта ятазавважа. Ибадат көйдүн ибадаты толук болбой калат, ал үйлөнмөйүнчө деп. Демек, үйлөнгөнгө жарактуу болгон учурда үйлөнүп, анан ибадаты да эмне болот? Бекем болот. Ар жака бур жака ой пикири
Çaçılbay çaçırandı bolboyt деген маанide. Бул бир. Экинчиден үйлөнгөнгө жарактуу болгондо мүнөз жагынан, ой жүгүртүү жагынан эркек бала жарактуу болуш керек. Эрезеге жетип калса эле үйлөнүш керек деген бул туура эмес. Анткени эрезеге жеткени менен ата деген кандай болуш керек? Ата деген айкөл болуш керек, мейирбан, боорукер, тамаша көй, шайыр. Ушундай ата, мыкты ата үчүн кандай сыпаттар керек? Ошолор негизгилери камтылмайынча анан берешен, март ушул сыяктуу сыпаттарга ээ болбосо, андай эркектер эмне туруш керек? Ошондой мүнөзгө жеткенге чейин токтой туруш керек. Кээде мындай болот, менин мүнөзүм ушундай. Орусча айтканда менин характерим ушундай. Менин мүнөзүм андай, мындай деген негизи жакшы эмес. Жаман мүнөздөрдү эмне кылыш керек? Нары түртүп, жакшы мүнөздөрдү менен мүнөздөлгөнгө аракет жасаш керек. Анткени зиркилдей бере турган болсо, кагынып силкине бере турган болсо, жаныбызга эч ким жолобой калат. Анткени Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга. Бисмиллахир-рахманир-рахим. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Ey Muhammad, эгерде мамилеңде копол болгондо, сөзүңдө орой болгондо, жүрөгүң таш болуп, мерез болгонуңда, айланаңдагы жадырап турган сахабаларың баары сенден качып кетмек дейт. Tafsirlerдің барында көпчүлүгүндө ушундай деп чечмелейт. Табараниде, анан Мунир тафсиринде, жана башка Ат-Тафсирул Кабир, чоң тафсир деген бар. Ушул тафсир китептерде да ушундай ачыкталат. Эгерде Мухаммад алейхиссалам ошону тескерисинче сен жумшактык мамилең менен жаныңдагы топтолуп турган адамдардын баардыгын эмне кылып алдың? Чогултуп алдың дейт. Мына Anas ibn Ammar деген өткөн. Anas ibn Ammar деген бул Имам Маликтин эмнеси? Атасы. Anas ibn Malik. Ушул киши да Anas ibn Ammar. Anas ibn Ammar. Бул киши бир күнү аялга үйлөнөт, бирок лам якун кад рааха кабл, мурда көрбөстөн. Үйлөнөт дагы, бирок Anas рахматулла алейхтин атасы, энеси мыкты адамдар болот. Эмне үчүн? Ушул Имам Маликтин атасы Анаска биз мыкты аял таап беребиз, Кудай буйруса балдары жакшы болуп төрөлөт деген мааниде эмне кылат? Жакшы түгөй таап берип коюшат. Анан ата-энем тапкандай мен үйлөнөм да деп, макул деп, гүдүңдөп, шудуңдөп, сүйүнүп үйлөнөт. Үйлөнгөндөн кийин анан той болот, нике кыйылат. Анан баягы жүздөштүрүү деген бар го бизде. Ошол жүздөштүрүү экөөнү тааныштырганда, анан жүзү митип ачканда, баягы шадраңдап сүйүнүп аткан Анас рахматулла алейхи эмне болот? Маанайы түшөт аябай. Ошол жерден маанайы түшүп, Анас ибн Малик сахаба эмес бул. Анас деген ким? Бул Имам Маликтин атасы болот. Экөөнү алмаштыра албай эле. Анан маанайы түшүп, ыңгайсыз болуп, өң далети өзгөрө түшөт. Анан аны байкаган жубайы, келинчеги, мени көрүп капа болуп калдыңызбы дейт. Фажаласа хазинанда кайгырып отуруп калат да атасы. Анан жолдошу, Имам Маликтин атасы жанагы келиндин жолдошун көрүп алып, эмне кылып атат? Келинди көрүп алып, аялын көрүп алып, Анас эмне кылып атат? Капа болуп, кайгырып, үйлөнгөнүнө өкүнүп кетет да, мындай жатканда. Үйлөнүп отуруп калат. Фаататху завжатуху ва қалат лаху. Анан аялы жанына келип мындай дейт. Я Анас, о Анас, ла тахзан, кайгырба дейт. Билет да, себеби аялын өңү серт болуп калат. Бизде өңү суукту айтпайт. Өңү суук экен деп башка бир нерселерди айтышы мүмкүн. Табияттарды айтабыз, мал салдарды айтышы мүмкүн. Ал эми адамды өңү суукту айтканга болбойт. Эмне үчүн? Ал катуу тиет. Бизде эмне деп коет? Тергеп. Өңү серт деп коет. Ошо өңү сертрээк болот. Анан ошол айтып атпайбы? Ла тахсан, Анас, о Анас, сен кайгырба. Фа иннал хайра якуну камилан фи шарри. Жакшы нерселер жаман нерсенин ичине эмне болот? Камтылат деп. Мисалы азыр айтат. Фатамакканат хадихил калимату мин сайидина Анас.
Oşentip bizdin töröbüz bolgon, mırzabız bolgon Anas rahmatullahi aleyhti janagı enebizdin mıқты bağlı sözüm bolot, jan dünyasını tınçaldırat. Munun manisi kanday dese, altında qaragıla, taşların, toprakların tüyünü. Bermet taşlar kakta, göldün tüyündögü, jana taştın tüyündögü, en tereң jaka, kıyınçılık menen, ana alıp çıgat bu jaka adamlar. Muna oşol siyaktуу жақсы нәселер, жаман нәселердің içine ne olur? Kamtılat деген. Oşondan anası aytkan. Faşakarala ve hamidahu ve aşa ma'aha. Oşentip Kudayga şükür keltirip, ey жараткан Allah, kanı öңü sert bolsa dagı жүрөгү таза, акылдуу, мыкты аял экен деп Кудайга эмне кылат? Тиленип, батасын аткарып, Алла Тааладан суранып, мыкты уул кыз бер мага деп tilenip, ana жашоосун улантат. Жашоосун улантканда fa anjabat minhu Al-İmam Malik Anas ibn Anas. Al-İmam Malik ibn Anas. Anas oğlu Malik degen oğuldu ana töröp beret janaga ayal. Ve huvel imam ellezî kâne yuqal anhu la yufta ve Malikun fil Medina. Oşentip İmam Malik töröldü Madina şaharının imamın aylandı bara. Çoğun oygundayın. Kalay düşünüp daha söz aytıldı. Kandayla jana başında aytpatpı. İbn Musayyab tiri turgan kezde hiç kim fatwa berbegendey. Bul al kişiler ötkөндөн кийин İmam Malik karma palatal Madina şaharın, Peygamberimizin meçidin. Oşol jerde imamda kılıp жүргөндө ушундай söz aytılgan. İmam Malik turganda hiç kaçan fatwa berilbeçü degen sözdür dagı tarap ketken. Бүгүнкү күндө арабча билгени да, билбегени да шакылдатып фатваны айтып берет го. Дегенин койчу бул молдон койчу Кыргызстанда дегеле бир алымдар калбай калат кээде. Арабча билесиңби, чечмелеген билесиңби деп сурасаңыз эчтеке жок. Ошон үчүн маанайды түшүргөн, негатив деп коебуз го. Жагымсыз сөздөрдү айткандын кереги жок. Колубуздан велосипед деп коебуз го, шайтан араба. Шайтан арабанын покрышка деп коебуз го, жапкычтарын, тетиктерин чыгарган колубуздан эчке келбейт. Бир байпак чыгарган ишкананы чыгара албайбыз дагы. Анан иш кылып аткан адамдарга адал, арамды арам деп колунан келишинче тырмаландап аткан устаздар бар, агайлар бар, ишкерлер бар, жана мамлекеттик мекенчил эр азаматтар бар. Ошолорго эмне кылышыбыз керек? Болгону тилектеш болуп, жакшы каалоо тилектерди эмне кылып өтүшүбүз керек? Айта беришибиз керек болот. Ошондуктан бүт нерсени жакшы көз караш менен караганды да үйрөнүшүбүз керек. Анткени билесиздер, Иса алейхиссалам жолдо баратса бир ит өлүп жаткан болот. Анан Иса алейхиссалам карап күлүп өтүп кетип калат. Жанындагылар эмне болот? Мурдун жаап өтөт. Анан эмне болду экен бул жерде деп, "О Иса, биз бул жерде эмнеге күлдүңүз? Бул сасык иттин несин карап күлдүңүз? Кайсы жер мындай карап маани берип күлүп атабыз. Ал өз жыттанып да кетиптир" десе, тиш аппак экен дептир да. Көрбөйсүздарбы? Болбосо ал ирип-чирип жаман болуп кеткен, жытып кеткен. Мына анысыңар бүт нерсени жакшы жагынан караганды үйрөнүшүбүз керек. Бул боюнча Имам Ахмад риваят кылган хадис кудси бар. Хадис кудси мындай: "Инни ла ахумму би'азаби ахлил арди, فإذا نظرت إلى جلساء القرآن وعمار المساجد وولدان الإسلام سكن غضبي." Ушундай жер бетинде бузуку жаман адамдарды көргөндө азабымды салып жиберейин деймин. Бирок Куранга ушунча жан дүйнөсүн берип отурган пенделеримди көргөндө, жана мечитти Кудайдын ыраазылыгы үчүн, мен кожогөсүн Эшмат Балтабай Тешебайгөсүн эмес, мактасын эмес, Кудайдын ыраазылыгы үчүн 5 мал намазын окуп, закетін берип, ушу мечит курайынчы Кудай үчүн, ушул жерге адамдар келип, ыйманын бекемдеп, оңолуп, жакшы адамдар, билимдүү адамдар, ыймандуу жетекчилер, ыймандуу ишкерлер, соодагерлердин баары ушу мечиттен тарбияланып чыксын деген ниетте Кудайдын ыраазылыгы үчүн мечит кургандарды көргөндө, мечит курган пенделерин көргөндө, жана ислам балдарын, ислам жаштарын көргөн кезде менин азабым эмне болот? Токтойт жана салкындайт деп айткан экен. Мына бул хадис кудси. Бул Алла Тааланын сөзү. Эми фалайса куллу ман караал Кур'ана фахуа жалисул Кур'ан.
Құранды оқыған ба, неле Құран оқуды дей береді. Құранның жанында жабышып отырып алған, Құранға берілген адам деп айта албайбыз деп. Иннамал жалис мен жаласал Құран фавадаху ва абда лаху ан асрарихи ва ажайбихи ва биwatini. Қарабайсыздар ба? Эби Құранды жан дүниесі менен берилип оқыса кимде-ким. Жана ичиндеги сырлар бар. Аларга ой жүгүртсө, жана таң кала турган адамды тимеле ойына келбеген сонун сырлар бар да. Келечекте момун болот. Мисалы, эненин курсагында 40 күн суу түрүндө уюган, кан түрүндө 40 күн, анан уюган бир эт, анан бир читем эт түрүндө турат, анан кийин жан салынат. Анан бүгүнкү медицина 4 айда жан салынат деп атпайбы, 120 күндө. Ошолордун баары Куранда айтылып атпайбы? Ушунун баардыгы. Мына ошолорду карап, ой жүгүртүп, мындай болот турбайбы, тигиндей болот турбайбы деп, ошол ой жүгүртүп окусак, аягы жакшы болот. Анан кантип ой жүгүртөбүз деген суроолор пайда болушу мүмкүн сиздерден. Ал мындай болот. Мисалы, Байнай деген китептер бар, ушуларды окуса болот. Же болбосо Такалум деген китептер бар, араб тил. Же болбосо биздин 20 жылдык тажрыйбабызда 96-жылы Сокулукка келип окуганбыз. Өз негизи айылда окуганбыз, өзгөрүш деген айылда 91-92 жылдары. Анан 96-жылы келип Сокулукка келип окуп калдык. Рахманкул деген устатыбыз бар эле, ал киши өтүп кетти, Лейлектен болот. Бүгүн кадимки Сиражин Дамланын атасы. Ошол устатым болот. Ушул киши бизди окутуп, ошо Шифахия деген китепти салган эле. 100 сабактан турат. Өтө жеңил, оңой. Ахмад Хади Максуди деген алым жазган, татар алым. Орто Азияда көп жайылган бул китеп. Анан ушул китепти кимде-ким окуса, жакшылап сабак алып которуп окуп ала турган болсо, бүгүнкү окуп аткандар бар. Муну 3 ай 4 айда бүтүп койсо болот негизи. Кудайдын буйругу менен эгер жакшылап окуп алат, Курандын жалпылай маанисин түшүнүп каласыздар. Жөн эле түшүнүп алса болот. Муну такыр илим алганга, грамматика окуганга мен мүмкүнчүлүгүм жок деген адамдарга муну сунуштайбыз. Анан эгерде да терең убактым бар дегендерге ал жөн эле бир тепкич катары, бир наноси дегендей эле бир сизге бир мисал катары эле бир баракча сыяктуу болуп калышы мүмкүн. Андан ары терең тафсир, грамматика, атайын фик китептер, атайын балага, мантык деген илимдер бар да, фик, хадис, ушуларды окуп анан кийин тафсир окуш керек. Бул жерге бирөөнүн Куранды чечмелеп айтып бербей элебиз. Бирок өзүңүз не аяттар, не жөнүндө окуп атасыз, ушул жөнүндө эмне кылып каласыз, ой жүгүртүп каласыз. Жана Яумия деген Омар Хаямдын китеби бар эмес, ушул китептерде да келет. Эмне деген? Омар Хаям. Молдакелер Куранды окушат, а бирок маанисине түшүнүшпөйт деп. Ошондуктан маанисине ой жүгүртүп түшүнгөнгө аягы жардам берет. Анан Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга сахабалардан бирөө келип сурайт. Biz sizden Kur'an'da okusak, ушунчалык рахат алабыз. А эмнеге биз инна ланаджиду лиқираатка лаззатан дейт. Я Расулуллах, сиз Кур'ан окуган кезде биз Кур'андан рахатын сезебиз, даамын сезебиз. Биз болсо ма ланаджиду лиқираат ахадин. Башка бирөөдөн окусак, андай Кур'андын бир рахатын, бир маңызын терең ой жүгүртүп, жан дүйнөбүздү анча тынчала албайт. Баягы Кур'анда аят бар, башка аятта келет. Әлә бизикриллахи татмаиннул кулуб. Куранды Алла Тааланы эстөө менен жан дүйнөлөр, жүрөктөр эс албайбы деген аят бар. Куран окуп жан дүйнөңөрдү эс албайсыңарбы деген аят мындайча айтканда. Себеби Ибн Аббас радhiyallahu anhu битилаватил Куран, ошо Алла Тааланы эстөө дегенди эмне деген? Битилаватил Куран. Куран окуу менен деп эмне кылган эскерип кеткен. Ошондуктан биздин ата-бабалар жөн убакта окубасак дагы жок дегенде ушу 5 мал намаздын артында окуп туралычы деп. Пайгамбар хадистер бар билесиздер. Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн намаздын артында пайгамбар дайым окуп турган деген. Ошондой эле мисалы Рамазан айында Имам Азам рахматуллахи алейх күндүзү бир хатым, кечинде бир хатым. Анан тарави намазына бөлүп окуп отуруп бир хатым бүтүргөн экен. Ошентип бир айдын ичинде канча 61 хатым бүтүргөн. Бул каякта айтылган? Хидаянын шархы Фаткул Кадир деген китепте бар. Каалоочулар ошол жактан дагы бир тастап карап алса болот. Ошентип пайгамбардан сураганда, эмне үчүн сиз окуганда биз жан дүйнөбүз ушунчалык рахат алып даамын сезебиз, а башка сизден башка бирөөдөн окусак анчалык болбойт десе, пайгамбарыбыз айтат: "Лианнакум тaqra'unahu li zahrin." Анткени силер сырт жагына эле карап эле, сырткы маанисинде карап коюп эле, жөн эле сүрттөн окуп кете бересиңер. Ва ана aqra'uhu li batnin. Анткени мен ички маанисинде да терең ой жүгүртүп анан окуймун дептир да. Мына ошондуктан дайыма Куран окууга,
Анан жан дүйнө тынч алгандан үй бүлөгө дагы эмне болобуз? Тынч болобуз. Рамазан айында Курандын айы билесиздер, ошон үчүн Куранда жөнүндө дагы кичине кошуп кетпесек болбой калды. Дайыма Kur'an atken Peygamber hadis var. Hayrukum men ta'allamel Kur'ana ve 'allama. Sizlerden içinizden en yaxşılar Kur'an'ı öğrenip jana başkalarga emne kılgan öğretkönдөр dep. Ошондуктан Kur'an'ды maanisine oy жүгүртүп алып, жанандай маани маңыздарын түшүндүрө турган жана айттык го, жана Шифахия же болбосо башка көңүлүңүзгө жаккан китептерден ошону алып окусаңыздар болот. Кээ бир айтышы мүмкүн Шифахия бул эски тилде деп. Анан сиз айтасыз, Kur'an жаңы тилде жазылып атабы десеңиз болот. Анткени Kur'андагы 14 кылым мурда кандай сөз менен жазылса, бүгүнкү күндө ошол бойдон келатат. Кыямат күнгө ушул бойдон кете бермекчи. Эч качан сөз өзгөрбөйт. Шифахияда ошондой эски сөздөр айтылган. Негизинен 50-сабагында хадис которуп каласыз, 100-сабак бүтө турган болсоңуз, Kur'андын жалпылай маанисинде түшүнүп каласыз. Мисалы, Набай сүрөсүнүн аягында баарыңыздар эле көпчүлүгүңүздөр билесиздер бул сүрөнү. Бисмиллахиррахманиррахим. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Окутасыз, инна лил муттақина мафаза. Тақва адамдар үчүн 5 бакчалар бар. Анан тиги ана 5 кандай болот сыпатталып кетет. Ла ясмауна фиха лагва ва ла киззаба. Жалган опуртма сопуртма ал жакта болбойт. Бул дүйнөдө опурт сопурт алдап кетишибиз мүмкүн, бирок ахиретте андай болбойт. Бүт тыч, жашнакай бардык орду менен. Жана хадисте кайра эң башынан айтылбадыбы? Алла Таала Куранга берилип олтурган адамдарды, ички маани маңыздын ой жүгүртүп окуган адам пенделерин мечитти жан дүйнөсү менен таквалыктын негизинде мечит курган пенделерин жана ошондой эле ислам балдарын деп атат. Көрбөйсүзөрбү? Ислам адамдарын, ислам балдарын, ислам динине кызмат кылам деген мыкты жүрөгүндө ыйман толгон, акылында билим толгон, колубутуна кесип өнөр таланттар келген мыкты жаштарды көргөндө Алла Таала эмне дейт? Менин ачуум салкындайт деп атат. Демек ошондой жаштардан болгонго ар бирибиз аракет кылалы. Өзүбүз боло албай калсак, арман кылып кала турган болсок, анда артта келаткан өзүбүздүн бала чаканы, урпактарды дагы эмне кылат экенбиз? Же Куранга берилип ой жүгүртүп окугандардан кылышыбыз керек. Негизи эле болот да 3 сыпатка тең ээ болсо болот Кудайдын буйругу менен. Андан кийин мечит курушубуз керек экен. Анда эмне? Кудай Тааламдын ыраазылыгы үчүн деп. Дини окуу жайлар бар, сөзсүз эле мечит эмес, дини окуу жайлар, илимдер чыга турган. Ошондой эле ислам динине кызмат кыла турган. Ата-бабаларыбыз бизге кандай ушу ислам динин үйрөткөн болсо, үйрөтүп кетишпедиби? Алла ыраазы болсун аларга. Ошону да кийинки муундарга эч жерин албай кошпой, кыянат кылбай өткөрүп берип койушубуз керек. Жана мына байрактарыбыз турат, ушуларды да кыянат кылбашыбыз керек. Сөзүмдү жыйынтыктап баштайын. Себеби байрак боюнча, байрак демекчи, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын аскер башчысы ким деген болгон? Сайфулло деген сахаба өткөн билесиздер, Халид ибн Валид деген. Ушул кишинин жакшы сөзү бар. Силер улут коом болгула, ошо улут экениңерди далилдеп турган байрагыңар желээңер болсун. Ошол желээңер жерге кулап калбасын. Эгерде жерге кулап кала турган болсо, биз силерди алсыз коом деп билебиз деп. Аны саңары Кыргыз мамлекетибиздин байрагын жерге түшүшүнөн Кудай сактасын. Чар тарабынан, билим жагынан, өнөр жагынан, кесип жагынан, адеп акылак мүнөз жагынан, жүрүм турум жагынан, барч жагынан үлгүлүү жагынан желбереп турушуна себепкер боло турган асыл тукум урпактардан болууну Кудай Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Дәвр жолу тутуп аткан орозоңуздарды Кудай Таалам кабыл этсин. Үй бүлөбүздө жумшак бололу. Эл арасында башка да хадистерде келет. Кимге мына карабайсыздарбы? Кимге Алла Таала жумшактыкты берген болсо, демек бул дүйнө ахиреттин жакшылыгы берилиптир дейт. Ошондо Айша энебиз айтат, bir adam жанынан өтүп баратса, аны отур деп коет, bir adam келаткан болсо, аны жогору жакка өткөрүп коет, сыйлап коет. Неге мындай кылдыңыз десе, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам бизге буйруган ар бир адамды өз орду менен мамиле кыла билүү деп. Анткени улууга улуу, кичиге кичүү мамиле кылганды билгенге Кудай Таалам бизге баам парасат, эс тутум берген болсун. Кыздарыбызга ай бербесин, энелерибизге айкөлдүк, даанышмандыкты берсин. Аталарыбызга да боорукерлик, сый урматтарды да насип кылган болсун. Жаман көздөн сөздөн Кудай Таалам баарыбызды алыс кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.